Ысыкөл районунун Өрнөк айылында салттуу кол өнөрчүлүк борборунун салтанаттуу ачылышы өттү. Бул борбор Курманжан датхатындагы көчмөн цивилизация борборунун базасында ачылып, Демилге Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын кызматташтыгынын алкагында ЮНЕСКОнун колдоосу менен ишке ашырылды. Долбоордун негизги максаты салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, маданий туризмди илгерилетүү жана Кыргызстандын материалдык эмес маданий мурасын сактоо үчүн туруктуу платформа түзүү. 이 전통공예센터는 한국과 키르기스 간의 Биздин кызматташтыктын аркасында алдыда абдан кызыктуу жана маанилүү жолду басып өтөбүз деп ишенем. Анткени биз колдоп жаткан бул долбоор кылымдарды карыткан Кыргыздын салттуу кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган. Музейдин жетекчилиги менен тыгыз кызматташуунун негизинде бул Демилге ийгиликтүү ишке кирип, мындан ары кол өнөрчүлөрдүн санын көбөйткөн, алардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн маанилүү борборго айланат деп ишенебиз. Кызматташтыгыбыз мындан ары да жемиштүү болуп, жаңы ийгиликтерге жетелейт деген чоң ишеним бар. 특히 어린이들이 더 많이 좋은 환경에서 жаңы борбор заманбап, көп функционалдуу мейкиндик болуп саналат. Ал мастер-класстарды, окутуу программаларын, көргөзмөлөрдү жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүп, кол өнөрчүлөрдү жана алардын эмгегин жайылтуучу борбор катары кызмат кылат. Долбоордун алкагында музейдин инфраструктурасы толук жаңыртылып, имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, климат контроль системалары орнотулуп, жарыктандыруу жаңыртылып, билим берүү жана көргөзмө зоналары заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле сувенир дүкөнү, кофе зона уюштурулуп, ачык абада иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын жай түзүлдү. Мындан тышкары салттуу кол өнөрчүлүктүн улуттук санарип базасын түзүү иштери жүргүзүлүүдө. Кол өнөрчүлүктүн өзгөчөлүктөрүн сактап, документтештирип, анан биздин музейге келген адамдарга тартуулап, өзгөчө мастер-класс, чебер класстарды өткөзүп, жаштарга кызыккан ушундай өзүнүн бир мына талант, шыгы бар балдарды өстүрүп, алардын чыгармачылык потенциалын жогорулатып, жергиликтүү коомчулукта жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп эсептейм. Анан бул долбоордун көп салымын кошкон албетте бул Маданият министрлик, маалымат жана жаштар саясат министрлигибиз. Алардын колдоосу ошо эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык негизинде ишке ашырылып атат. Биз да бүгүн абдан көп эксперттерди, ушундай кол өнөрчүлөрдү чакырып, жакшылыгыбыз менен, ушундай ийгилигибиз менен бөлүшүп атабыз. Ачылышта да айтып кеттим. Баарыбыз бирге ушул борборубузду өнүктүрүп, жаңы заманбап кылып, биздин мурасыбызды актуалдаштырып, азыркы жаш муундарга кызыктырып, сактап калышыбыз керек. Эгерде биз ошол иштерди жакшы натыйжалап алып барсак, анда биздин музей, биздин борбор өзүнүн миссияга аткарды деп айтсак болот. Бул борбордун ачылышына мыкты кол өнөрчүлөр чакырылган. Алардын бири зергер, атасынын учугун улаган жана Кыргызстанда белгилүү Рустам Мамбетов. Рустам Мамбетов өзүнүн уникалдуу буюмдарын алып келип, борбордо аймактагы зергерчиликке кызыккан жаш муунду үйрөтүүгө жана окутууга даяр экенин билдирди. Ал учурда Бишкек шаарында жаш муунду зергерчиликке үйрөтүп келет. Анан эми буюрса биякта да жайында көлдө ушундай фестиваль болсо балдарга да сабак берем. Мастер-класс көрсөтүп, көлдө балдар үйрөнсүн, ушу кызыксын кол өнөрчүлүк боюнча жаш муундар. Кол өнөрчүлүк боюнча. Долбоор боюнча эми ушул жакта көлдө балдар да үйрөнсө болот да, жайында каникул убагында келип, биякта ушу мастер-класстарды өтсөм, анан ушу балдар да кызыгып, эми 8ден кийин, 9дан кийин окуп, ошо Кыргызстан Бишкекте лицейлер бар да, ошо зергерчилик боюнча келип окуп, ошол жактан билим алышса болот да. Мындан тышкары чий урчак жасоодо өзгөчө тажрыйбасы бар кол өнөрчү да чакырылган. Ал кылымдардан бери уланып келе жаткан кыргыздын чий урчагын жасоонун ыкмаларын жаштарга үйрөтүп, балдардын аң сезимин, чыгармачылыгын жана эстетикалык табитин өнүктүрүүгө салым кошот. Чий урчактар бул байыртадан бир жагынан өнөрдү башаты болсо, экинчи жагынан тарбия берүүчү этно-педагогиканын башаты болуп эсептелинет. Аралаштырууга дагы чоң курал болуп эсептелинген. Бул чий урчактарды чоң энелер, тай энелер же болсо улуу кыздар кичинекей бөбөктөрүнө жасап берип башташкан. Чий бул эки талын алып эле ошол чийдин анан өндөрдөн, ар түркүн кийиздин өндөрүнөн алып
ушундай керемет кооздуктарды жасашкан экен. Муну менен эмнеге үйрөткөн? Бул болсо ошо өнөргө үйрөтсө, экинчиден ошол кыз баланы сарамжалдуулукка, бардысына кынаптап оокат кылууга, жанагы өнөрлөрдү ушундай барктоого үйрөткөн. Кыз бала ошондой эле 8-9-10 жашынан баштап эле өздөрүнүн себин даярдагanga киришкен. Ошол чыйгурчактан үйрөнгөн тажрыйбасы менен ошол салтты өнүктүрүп кеткен. Ал эми азыркы учурда бунун долбоорго кирүүнүн эмне зарылчылыгы болуп атат? Биз өнөрдү да үйрөтүп атабыз, мурасты да үйрөтүп атабыз. Ошону менен бирге калк кадырлаган ууздардын катарын толуктоону аракет кылып жатабыз. Демек биз бул долбоорду абдан зарыл, өз учурунда чыккан деп колдоп жатабыз. Бул өнөр жеке эле ушу көл аймагында эмес, бардык жерде, бардык ата-энелерде, тарбия берүүчү мекемелерде жана мектептерде да кеңири жайылтуусун каалайт элек. Иш-чаранын алкагында маданияттын көрүнүктүү ишмери жана ЮНЕСКОнун эксперти Динара Чочумбаевага арналган көргөзмө, кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстары жана маданий презентациялар өттү. Анткени Динара Чочумбаева өлкөдөгү кол өнөрчүлөргө эбегейсиз колдоо көрсөткөн инсан катары элдин эсинде. Өрнөк айылында ушул кол өнөрчүлүктүн көргөзмөлөрү, буюмдары көрсөтүлүп атат. Ушу бизди чакырганга аябай рахмат айтабыз. Анан ушул жерде биздин апабыз Динара Чочумбаева өзүнүн салымын кошкон, буюмдарын, өзүнүн жеке коллекциясынын буюмдарын алып келип, кыргыз эли ушундай буюмдарды жасачу, кылчу деп көрсөтүлүп атат. Рахмат айтабыз. Ушинтип апамды эстеп, ушундай аянтка атайын жер бөлүп, эскерип, эстеп турганына. Динара Чочумбаеванын жаркын элесине арналган эмесине келдим. Бул жерде кол өнөрчүлүктөр, уус чеберлердин көргөзмөсү болду. Мен аябай ушуну көрүп, аябай сымыктандым. Бул жерге келгенде көп нерселерди көрүп, жакшы сайма, жакшы эмелердин баарын көрүп, ушуну үйрөнүү үчүн, мен дагы ушу менден кийинки жаштарга үйрөтүү үчүн, үйрөнүп калыш үчүн муундан муунга жаш кыз келиндерге ушу колуман келген кол өнөрчүлүгүмдү, тикмечилигимди жаштарга үйрөтүүгө аракет кылам. Кыргыздын улуттук ошо сайма, илгерки ата-бабалардан, энелерден калган саймаларды ушу музейден көрүп, аябай жакшы болуп, жаштарда үйрөнүп кетүүгө мен эме кылам. Ниеттенем, жаштарга үйрөтүүгө аракет кылам. Кол өнөрчүлөрдү колдогон бул демилге аркылуу жаш усталар Кореяда стажировкалардан өтүп, өлкө боюнча кеңири изилдөөлөр жүргүзүлүп, уникалдуу фото жана видео архив түзүлдү. Бул иш мындан арыда улантылып, өзгөчө Ысык көл аймагына басым жасалат. Салттуу кол өнөрчүлүк борборунун ачылышы Кыргызстандын маданий туризмин жана кол өнөрчүлүк тармагын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп саналат. Бул демилге салт менен заманбап өнүгүүнүн айкалышын көрсөтүп, жергиликтүү жамааттар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана материалдык эмес маданий мурастарды сактоого өбөлгө түзөт. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл району.